Биз азыр сиздин Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын Нарын шаарындагы номер 24 мекемесинин кызматкери Айжан Майрамбекова 2 жума мурун тергөө абагына түшкөн жаранга психологиялык кеп кеңешин берүүдө. Шектүү мас абалда аялы менен жаңжалдаша кетип, келинчегин бычактап салган. Алган жаратынан жубайы үйүнөн эле каза болгон. Кылган ишинин жазасын тартып, эми ал темир тор артында күн кечирүүдө. 2 кызы болсо ата-энесиз калды. Шектүүнүн адаптациясы үчүн Айжан Майрамбекова адистик кеңешин берүүнү чечкен. жөнөкөй жаран болуп жүрүп ичине кирген айыпкерге кыйла эле бир аз оор болот. Себеп дегенде кичинекей камерада эркиндиги чектелген, андан сырткары өзү менен бир топ өзү менен кошо отурган айыпкерлер менен тил табышуу оорураак болот. Ошондуктан биздин психологиялык камсыздоо тобуна ошо жардам сурашканга жеке аңгемелешүүгө чыгышат. Айжан Майрамбекова бул мекемеде 6 жылдан бери эмгектенет. Кадрлар адиси боюнча улуттук инспектордон баштап 1 жылдан кийин мекеменин текшерүү постунда көзөмөлдөөчү. Андан соң кенже инспектор кызматын аркалаган. Акыркы 4 айдан бери мекемеде психолог катары иш алып барат. Адистиги боюнча атайын окуу курсунан өтүп, билимин бекемдеген. Кесиптин жакшы жагы, жаман жагы жок болуш керек. Сен эми өзүң тандап баргандан кийин ысык сууна да чыдашың керек дегенде. Форма кийген аял кызматкеринин кызмат өтөө кыйла эле оор. Себеби үй бүлөнү анан кызматты тең алып кетүү бул биз үчүн оор эле да. Түйшүктү ары кооптуу кесипти аркалоодо каарман үчүн жакындардын колдоосу өтө маанилүү. Атасы дагы 20 жылдай ушул мекемеде эмгектенген. Үй бүлөдөгү 4-1 туугандын 2 ата жолун улап келе жатат. Жумушун алып кете аларына мен ишенчүмүн. Себептен кызым билем да, эмнегени тырышчаак койгон жана айтып аткан милдетин алдына койгон целди постоянно жеңип турган киши ал. Аял кишиники действительно эме алар непосредственно ошо камеранын ичинде же мындай продолдун ичинде жүрбөйт да. Алар аякта действительно кыйын эле болуп калат. Нарын шаарындагы тергөө абагында 6 ай эмгектенет. Ар кандай кылмыштар боюнча 24 жаран сот чечимин күтүп жатса, анын 2 аялдар. Дүйшөн Шаршенбеков, Нур Сабылаев, Алато 24, Нарын облусу.